Жүрөгүңдө нерселерди уга алат. Ошол биринчи жолу жооп салып аткан экенсиң. Мен да биринчи жолу салып. Аллах таалам сенин жүрөгүңдө нерселерди уга алат. Ошол биринчи жолу жооп салып аткан экенсиң. Мен да биринчи жолу салып атам жолукту умрадан барып келгенден кийин. Сондай кылып кеттик. Оронсоң болот. Мунун үстүнө кепка да кийсең болот. Историяңызды көрүп калдым. Ожелке жолун салмайынчы биринчи дедим анан. Адамдын гана көркү чүпүрөк болбостон жада калса, биз жакшы көрүп жеген жемиштердин кабыгы да болот. Анын кабыгы ар кандай кырсыктардан жок болуп кетүүдөн же кургап калуудан сактап турат. Алыс барбай эле баалуу таштарды деле карап көрөлү. Мисалы алтын, күмүш өңдүү, кең байлыктар, деңиз түбүндөгү кездешчү акак, бермет өңдүү асыл таштарда терең катылган. Эгерде ал жер үстүндө эч кандай коргоосуз эле чачылып жатса, баалуулугун жоготмок. Демек, ар кандай баалуу таштардан кымбат турган аяк затынын өз абийирин, ар намысын, сулуулугун жаап жүрүшү эң эле туура экен. Болбосо анын кымбаттыгы кайда? Азыркы тапта ыйман кийим менен өлчөнбөйт. Дегендей мындай деп сөз баштаган кейбир акылдуу сынгандар мындай сөздөрдү билбестик же маалыматсыздык себептүү деп айтамын. Тилекке каршы диний сабатсыздыктан ушундай сөздөр айтылат тура. Албетте биз кыргыз кызы, кыргыз айымы болгондуктан сөзсүз түрдө эле араб элинин, түрк элинин же пакистандыктардын формасы болууга тийиш эмес. Улуттук оймо чиймелерди түшүрүлгөн жоолуктарды биз кыргыз айымы болгондон кийин кыргыз жоолуктарын кийсек дагы болот. Хиджаб десе эле сөзсүз эле араб элинин, түрк элинин же пакистандыктардын формасы болууга тийиштүү эмес. Оронууда бул уяттуу жерлерди жабуу болуп саналат. Ал эми аялдын уяттуу жерлери анын жүзү, колунун учунан баштап жана аврат жерлери. 6 февраль 2022 жыл мына ушул умрада зыяратыбыздын акыркы күнү. Ушул жерге ар бир мусулмандын ар бир зыярат кылат элем, умралык жасайт элем, келет элем, табак кылат элем деп Аллах Тааламдын мээримине бөлөнүп жана ошондой эле ишенген инсан келишин тилеймин. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн дагы окуп жаткан намазыңыздар кабыл болсун, ар бир дуаңыздар кабыл болсун. Аллах Таалам өтө мээримдүү, өтө кең пейил. Келем деген ар бир пендени бул жака эгерде келем деген ниетине дагы бир аракетти кошсо эле жол ачат деп ишенемин. Келиңиздер, жакындарыңыздарды, ата энеңиздерди алып келиңиздер. Аллах Таалам баардыгыбызга мына ушул жерге келип зыярат кылганга насип кылсын. Жана ошондой эле бир эле ирет эмес, бир нече жолу келген мусулмандардан бололук. Толугу менен бир гана дүйнө жүзүнө тынчтык каалап, кимде ким ооруп жатса, оорусуна шыпа берсин. Ошондой эле көз өтүп кеткен биздин бардык чоң ата, чоң апа, кимдин ата энеси өтүп кетсе, жакындарынан бирөө өтүп кетсе, Аллахым бейиштен, жаннаттан орун берсин. Жана ошондой эле ошол видеону көрүп жаткан, угуп жаткан ар бир мен ошол колдоого иш-чара дагы бир жолу айтып кетейин, жакшы өттү. Мен Меккеден келгенден бери интернеттерге кирип, байкасаңыздар керек, бир дагы жаңылыктар, бир дагы мага кереги жок, өтө баракчаларга катталган эмесмин. Инстаграмга киргенде мен аларды окубайм, көргүм да келбейт. Болуп аткан бардык жагылыктар булар менин өзүмдүн жашоом, бул менин жашоом, Аллах Таала берип аткан жашоо. Ошондуктан менин жашоомдун өтүп жатканы кимге кандай жинине тиет, кимге кандай жакпайт, кимге кандай негатив тартууларына мага такыр кызыксыз. Ошондуктан ар бир сторисиме мен өзүнчө жаңылык жасап аткан сайттар, сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди жасап жатасыздар. Бирок ошондой жалган маалыматтарга, бурмаланган сөздөргө ишенип аткан адамдар өзүнүн бекерчи болуп, ушундай бирөөнүн этин жегенге барабар нерселер жасап атканын билиш керек. Кандай маалымат болбосун, жакпай калдыбы, жаккан жокпу, көңүлүңүзгө жакын эмеспи, өтүп кетиңиз. Эч нерсе жазбаңыз, күнөө топтобоңуздар. Мен бир нерсени гана суранамын. Мен стористе өзүмдүн катталуучуларыма ичимдеги болгон сезимдерди, өзүмдүн мындайча айтканда
бөлүшүп турган ар дайымкы жашоомду эле улантып жаткан мезгилим. Бирок ошондон жаңылык жасап аткан адамдарга дагы мен